Прозвенел звонок, начинается урок. Ребята, начнем урок? Жидегүл Рыспек кызы кесиби боюнча мугалим, анын ар бир сабагы дал ушинтип башталат. Коомдук кырдаалга байланыштуу мектеп турмушун үй шартында онлайн окутууга алмаштырган мугалим башталгыч класстын окуучуларына сабак берет. Мектептегидей атмосфера жаратуу, сапаттуу билим берүү мугалимдердин башкы максаты болгондуктан мектеп жетекчилиги ар бир мугалим үчүн техникалык жактан колдоо көрсөтүп, муктаждыктарын чечип берген. Кесиптештеримен билимдет мектебинде иштеймин. Ошого байланыштуу биз жамаат менен отуруп ойлондук, кандай ушул атмосфера, мектептеги атмосфера үйдө жаратабыз деп өзүбүзгө дагы план түзүп, план менен иштеп, ушу балдар айырмасы жок болсун, үйдө отурса дагы бирок мектепте отургандай эле идея болду деп ойлойм. Жакшы агайыбыз Гезин Сорбаевич, директорубуз бизге бүт нерседен камсыз кылды. Ошондой эле цветной, бесцветный принтер менен интернет байланыш, биринчиден ушу интернет байланыш жакшы болуш керек экен, себеби сабактар онлайн өтүшүнөн Zoom программа өзүңүздөр билгендей өтө интернет ылдам, өтө скорость, өтө ылдамдык менен иштегенине байланыштуу бизде агай модем Wi-Fi менен камсыздады. Агайга ыраазымын ушунчалык. Мугалим окуучулардын дилгерлигин, сабакка болгон кызыгуусун жогору баалайт. Анткени эжейдин ар бир сабагына активдүү катышкан окуучулар атүгүл мектеп формасы менен сабакка өтүшөт. Мындан улам эжей билим алууга болгон умтулуу ар кандай шарт же кырдаалга карабастыгын белгилейт. Мен ойлойм, билим берүү бул билим алыш иш тоскоол болбойт экен да. Мисалы үйдөбү же мектептеби, кандай бир мекеме болбосун, билимди кайсы жерде ала берет экенсиң да. Биз кичине башында ойлондук, кандай болот экен, үйдө дагы баягы бала уже мектепке барып ориентация болуп, адаптация кандай, бирок жакшы мен чыгармачылык мен ойлойм, үйдө отуруп сабак өтүп деле ийгиликтерге жетишсе болот экен. Сабактарыбыз бүт баары жемиштүү болуп атат. Эч үзгүлтүксүз боло элек. Биздин кандай десем, шарт болгонун мен ойлойм. Биринчи шарт окшойт, ошого байланыштуу сабактарыбыз да идеальный. Ар бир окуучу өзүнчө аалам, өзүнчө гений деп айтышат. Бул принципти бекем карманган жаш окутуучу ар бир окуучусу менен жекече иштешүүгө да убакыт бөлөт. Баланын дүйнө таанымына, кызыгуусуна карап тапшырмаларды да берип турат. Айрыкча даталуу күндөрдө да өз окуучуларын даярдап, теле аркылуу чагылдырууга жетишип келет. Повезло ей и деду, вместе встретили победу, и теперь мои цветочки праздник дружно отмечаем. Мир пусть будет на планете, счастье взрослым, счастье детям. Ребята, средний и кузнечик маленький, да? Өзгөчө абал режимине байланыштуу окутуу онлайн форматта өтөрүнө мугалимдердин даярдыгы жетиштүү экендигин бүгүнкү сабактан да көрүүгө болот. Анткени көпчүлүк окутуучулар сабактардын видео версиясында даярдоого жетишип, ал гана эмес YouTube каналына жайгаштырууну да өздөштүрүүдө. Кээинки окуучулардын шартка байланыштуу кеч келип калат же оорусуна байланыштуу кеч окуучулар менен да иштешебиз. Ушу сабакты жыйынтап бүткөндөн кийин, сабактын убактысы бүткөндөн кийин мен ар бир окуучуну өзүмдүн эмем бар, атайын отметка кылам. Ким кирди, кирбей калган окуучу менен байланыш түзүп, эмне себептен кирбей калган, сабактарымды видео урок жөнөтөм. Видео сабактарым бар, өтө көп. Ар бир сабакты видеого тартамын дагы, окуучуларыма жана түшүнүк киргизип, анан ошондой эле көрбөй калышса же телефонунан өчүрүп кеткен техникалык байланыштуу болуп калса, менин өзүмдүн YouTube'да жеке каналым бар. Ушул жерге бүт сабактарымды жүктөп, ата энелер кайсыл бир убак болбосун, кайсы жерде болбосун көргөнгө мүмкүнчүлүгү чоң. Жидегүл сыяктуу үй шартында мектептегидей шарт түзүп, билим берүүнү үй тиричилиги менен чогуу алып бараткан мугалимдер бар мүмкүнчүлүгүн чыгармачылык дарыметин жумшап жатышат. Маалым болгондой, Кыргызстанда быйыл мектеп жана жогорку окуу жайларда окуу жылы дистанттык түрдө аяктайт. Сегодня мы с вами все цели выполнили. Как закончится урок, я отправлю вам видеоуроки по математике, и мы с вами еще раз поговорим по приложению WhatsApp, или я вам еще напишу. Всем спасибо за урок, до свидания.